Мындай үшүп кеттиңер го. Биз ушул канчалык бул да биздин бир көйгөйлөрдүн бири да ушул. Кандай залдарыбыз бар эле, баары тең мына үшүп тоңуп калдык. Мына бүгүн сиздер менен биргиликте мамлекетибизде болуп жаткан тарыхый күндө жүз көрүшүп, маанилүү маселе көтөрүп, чыгаан жаштардын демилгеси менен өткөрүлүп аткан бул иш-чарага катышканыма абдан кубанычтамын. Бул иш-чарага Кыргызстандын келечеги кайдыгер карабаган азаматтар, жаштарыбыз чогулуп биякта олтурганыбыз деп эсептейм. Бул жерге чогулган максатыбыз жана тилегибиз бирөө гана, ал жаркын келечек, жетиштүү жашоо жана өнүккөн өлкө деп эсептейбиз. Буга чейинки тарыхыбызга кайрылып карасак, Кыргызстандын жаштары өз алдынча биригип, келечек тагдырын талкуулаган учурга болгону менен бийик деңгээлге чыгып, жогорку маселе катары кабыл алынып, ишке ашкан эмес. Муну айтып айткан себебим, саясий кырдаалда активдүү болуп, алдыңкы сапта жүргөн азаматтар көпчүлүк учурда саясий курал болуп калды. Катары гана пайдаланган бул баарыбызга бул чындыгында өкүндүрөт. Ушул себептен азыр биз ушул жерден бийликке 7 сурообуз бар. Биринчиден, бул Кыргызгаз мамлекеттик ишканасынын банкроттоштуруу. Көп жылдан бери өсүп, өркүндөп келе жаткан ири мамлекет ишканаларыбыз арасынан үлгү катары саналган Кыргызгаз мамлекеттик ишкана учурда бийликтерге жырткычылык мамиле жасап банкроттошту. Буга ким күнөлүү? Эмнеге бүткүл өлкөбүздү газ менен камсыз кылган ири ишкана жокко чыгаргандар жаза тарткан жок. Андан тышкары эмне үчүн элге берилген газдын баасы асмандын башы тие отурат? Бийликтегилер газдын баасын кайсы себептер менен жөндөн жок жогортулуп, элдин ырайымсыздык менен эзип жатышат. Чатак чыгарган маселелердин бири болуп, Кыргызгазды Россиялык Газпром ишканасына тапшыруу берип, иш аракети 3 жылдан бери кулак менен жеп келе жатышат. А эмне үчүн толук иштеп жаткан мамлекеттик ишкана $1 сатабыз? Бул кычыраган кыштын чилдесинин алдында айтып, эмне ал убакка чейин Кыргызгазды өркүндөтүү үчүн ким тоскоол кылды? Анысы аз келгенсип элди коркутуп, же сатабыз, же газсыз отургула деп Атамбаев буга чейин эмне кылып жүрдү? Же биздин өз жакын досу, ушул Атамбаевдин, президенттин өз жакын досу жана кудасы Кулмурзаев менен эле экөө чечип калышканбы бул суроону? Албетте, мындай иш аракеттерибиз мекенибизге чыккынчылык мамиле жасагандыгы эми жооп берет. Экинчи, электроэнергия. Тарифти көтөрүү жана келечекте бүткүл электроэнергетика системасын сатып жок кылууга даярдануу. Туугандар, калың калктын арасында бир канча суроолорду жараткан электроэнергиянын тарифи жогорулатуу, бул суроо биринчи жолу көтөрүлүп жаткан 2002 жылдан баштап менсиген кыйындардын баарын тарифти жогорулатабыз деп эле чыгышты эле. А элди ким ойлойт? Эл чөнтөгүндө миллиондоп сатып жүргөн жомоктогудай көрүнөсүңбү? Анда электроэнергиянын баасы 21 тыйын, 43 тыйынга чейин, башкача айтканда 104,5%га көтөрүлгөн. Андан кийин эл үчүн 70 тыйынга өндүрүштүү ишканалар үчүн 1,5 сомго көтөрүлгөн. 2010 жылдагы ушул суроолор көтөрүлүп жатканда тариф көтөрүүгө каршы чыгып, далай атка минерлер жаман көрүнгөн. Анда бул суроонун артынан кандай жагдай туулганын баарыңар билесиңер. Бийликтегилер унутуп калдыңарбы? 2010 жылкы окуяларды, элдин кыжырын тийип турган суроону кайра көтөргөнгө бышып калдыңарбы? Электроэнергиянын тарифин, жабдыктарын жана тетиктерди замандаштыруу деп аттанасыңар, бирок бир да түзүктүү планды эл ортосунда калчоого алып чыккан жоксуңар. Ал эми азыркы тарифтерге
кошулган оңдоп түзүүгө максатташтырылган каражаттар кана? Жеп койдуңарбы? Анда терс башкаруунун кесепети эмне үчүн эл төлөш керек? Ким күнөөлүү? Ошолор төлөсүн. Ал эми жанакы күлкү туудурган потерясы, жоготуулар 22% деп мактангансып айтып жатасыңар. Бул уурдалуулар ал үчүн ким жооп берет? Эмне үчүн бүгүнкүгө чейин электр энергиясынын баасынын маңызы боюнча эч кандай отчет берилген эмес? Куруу билермандык салып тарифтин баасы көтөргөндөн башка эч иш аракет жок. Мындан тышкары биздин энергия секторго эгемендик алгандан бери 1 миллиард 360 миллион доллар салыптырган. Кана ошол корутундардын боюнча отчеттор жок. Баарынан кейиткени энергетика тармагында чуу чатактын тынчсыздыгы, бирде көмүр чатагы, бирде өтө эле кымбат баага сатып алуу тендерлер боюнча чатагы. Бул тармакты жок кылып, Кыргыз газ сымал келечекте саттыкка даярдап болуп жаткандыгыбы? Көтөрүп чыккан үчүн камакка алынышууда. Мына Саруу айылынын коомчулугунун басымы астында өкмөт каданалык мамиле кылып, кайра карап чыгууга аргасыз болуп, адилетсиздик бар экендиги далилденди. Карасак, Саруу айылындагы активисттер мамлекеттик кызыкчылыкты көздөсө, аларды камакка алган бийлик кимдин кызыкчылыгын жактап жатат? Эмне үчүн сарылыктар дагы эле камакта? 4-чү суроо. Ош окуялары жана анын кесепеттери. Оштогу 2010 жылдагы жаңжаалда миңдеген мекендештерибиз көз жумду. Бирок азыркы күнгө чейин күнөөлүү саясий ишмерлер камакка алынган жок. Мындан тышкары Ош жана Жалал Абад шаарларында кайра куруу үчүн атайын мамлекеттик дирекция түзүлгөн. Ал дирекциянын учурундагы өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев жетектеген. Атайын түзүлгөн депутаттар комиссиясынын маалыматына таянсак, дирекцияга бардыгы болуп 11 миллиард 404 миллион 500 миң сом сарпталган экен. Бирок отчеттор боюнча 4 миллиард 616 миллион 100 миң сом бардыгы сумманы 40,4% гана коротулганы аныкталган. Ал эми 6 миллиард 778 миллион сом белгисиз бойдон жок. 11 миллиард сомго жаңы ийир шаар курса болот да. Мамлекеттик дирекция тарабынан салынган үйлөрдүн сапаты начар деп табылган. Үйлөрдүн баасы жогортулган баада аныкталган. Уруксат берүүчү документтер жок болуп чыккан. Жер үлүштөрү менен махинациялар орун алган фактылар аныкталган. Бирок Эсек палатасынын аудитору Нурматов тарабынан текшерилип доомат коюлган эмес. Бирок Нурматовго караштуу Эл-Хан Ош жеке ишканасынын мамлекеттик дирекциясы менен тыгыз иш жүргүзгөн. Кандайча 6 миллиардтан ашык акчаны дайынсыз жок кылган чиновник премьер-министр болуп дайындалды. Же бул жердеги дагы аты затына жараштуу болуп кетти. Барын тең алып сатып алдыбы? 5-чи суроо. Батукаевди кое берүүнү ким уюштурду? Элге таанымал болгон бандит жана рецидивист Азиз Батукаев түрмөдө 8 жыл 3 ай күн отуруш керек болчу. Бирок бир күндүн ичинде Батукаев катуу ооруп калып, ана мына өлөт болуп, тура деген медициналык справка алгандан кийин соттун чечими менен 9 апрелде бошотулган. Ошол эле күнү ал паспорт алат. Ошол эле кечинде атайын чакыртылган самолетко отургузуп, изин таптырбай кетет. Анысы аз келгенсип Азиз Батукаев кыргыздарды шылдыңдагандай болуп, бир көп өтпөй 18 жаштагы кызга үйлөнүп алган. Ооруп сыркалойбой эле үйлөнүү үлпөт тою менен кенен өткөрүп алды. Урматтуу туугандар, силер паспортты алып көргөнсүңөр да,
кандай кыйынчылыктарды алып келет. Эң эле эртеси дегенде 3 күндүн ичинде алынат. 3 күндөн кийин алынат. Кантип эле 1 күндө түрмөдөн чыгып паспорт алып аэропорттон учуп кетип калат. Демек бул иш-чара бийлик тарабынан ишке ашырышкан. Эмне үчүн намысты төмөндөтүп жерге тепселетип жатышат. Мындан тышкары президентке түздөн-түз баш ийген ген прокуратура Аида Салянова эч кандай мыйзам бузуу болгон жок деп кутулуп кетти. Муну кандай түшүнсө болот? Кыргызстандын бийлигин бир бандит башкарып коет дегенби? 6-суроо укуктук башаламандык. Коррупция менен күрөшүү деп жарыялап коебуз. Президент жана анын тегерегиндегилер саясий оппозицияны жокко чыгарып жатышат. Эмне үчүн Борбор шаардын 2 мурдагы мэрлеринин бирөөсү шек келтирип жатат. Жана ошол шылтоо менен, спецназ менен келип, Нариман Түлеевди коркутуп, үркүтүп алып кетишет. Экинчиси болсо Өмүркуловду фактылар колунда турса дагы жылмайып эл арасында жок иш бүтүргөнсүп жүрөт. Себеби биринчи оппозицияда, экинчиси башкаруучу партиясы саналган СДПКдан мүчөсү болгон гана үчүн ушундай жагдайга боло береби? Мындан тышкары терең юридикалык анализ жасасак, учурдагы бийлик легитимдүүлүгүн аныктаган эмес. Айта кетсем, сөз эркиндигин басып коркутуу жана коррупцияга тоскоол болуп турган адамдардын камакка алуу жана үркүтүү көнүмдүк адатка айланган. Укук коргоого органдардын кызматкерлери өздөрүн жергиликтүү байманаптардай эле көрүп калган. Арасында чын дили менен иштеп жүргөн кызматкерлердин уятка батырып, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин көпчүлүгү коррупцияга системага айланган. Бийликке элди эзип коркутуп туруу башкаруунун бир түрү болуп калган. Эмне үчүн ачкачылыктан толук урдаган түрмөгө отургузуп мазакташат. Миллиондоп жана миллиарда урдаган адамдар болсо министрлерге же премьер-министрлерге айланып кетишет. 7-суроо. Казынанын урдап көнүп калган эски адамдар. Учурдагы президент бийлигинин башында мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо, жаштарды колдоп, көмөк көргөзөм деп убада берген. Убакыт өткөн сайын бул айтылган сөздөр жөн гана сөз бойдон кала берди. Калп эле реформа жасамыш болуп, илгерки эле уруучулуктан башы бошобогон чиновниктерди кайра алмаштырып коюп, саясаттан кетирбей отурат. Миңдеген армия болгон паразит сымал чиновниктер учурда карапайым калктын канын соруп жатышат. Качанга чейин чыдап жүрө беребиз? Болду, жетет. Келгиле замандаштар, баарыбыз биригели. Бир жакадан баш чыгарып, баарыбыз өз келечегибизди өзүбүз аныктайлы. Биригип, жаштардын өкмөтүн түзөлү. Жаңылануу кылалы, жаштарды алып келели. Кыргызстаныбызды оңдойлу. Рахмат.